урматтуу бүгүнкү кечээбиздин катышуучулары, урматтуу катышуучуларыбыз, биз жана жогорудагы айтылгандай эл эмгектен өтүп кетсе, өмүрүбүздөн өтүп кетсе эл эмгектен эскерисинде биздин буга чейинки оюбузда ушу маданият тармагындагы өмүр бою кызмат кылып, Жумгалдын маданиятын көтөргөнгө өздөрүнүн чоң эмегин, зор салымын кошуп кеткен адамдарды, чыгармачыл адамдарды ушу бир өзүбүз маданият кызматкерлери чогулуп эскерип, анын баягы улам унутта калып баратат да, мына ошондо унутка калтырбай чыгармаларын айтып, ырларын окуп, эмгектерин эскерип, ушундай кылалы деген чакан форматта биз башында ойлогонбуз, чоң залда өтөбүз деп, бирок мындай бир жанагындай башкача форматта өтөлү деген нерсе менен анан ушул жерге келдик. Чындыгында маданияттын өнүгүшүндө көптөгөн, жумгал маданиятынын өнүгүшүндө көптөгөн адамдар кызмат кылышкан. Мисалы биздин маданият бөлүмү деле 1936 жылы түзүлгөн экен. Мына ошол 36 жылдан бери кызмат, ошол жерде көптөгөн адамдар кызматын өтөшкөн. Мисалы биз айта турган болсок, эң биринчи Исабекова Турган Бүбү, Калчаев Сатыбек, анан Алыкулов Мамыт аталар, анан Абдыразак Медет, Исабекова Шарипа, Дүйшеев Букарбай, Бакиров Турсалы, Исабекова Шарипеже, Нусубалиев Акылбек, Дүйшеева Чынара, Айтаралиев Абдыбек Айдар ушул маданият тармагында көптөгөн эмгектерин кылып беришти. Андан башка билесиздер, Шакин агайыбыз кандай адамдар эле, Токиш Сапарбаев агабыз кандай, Нурдин Сакиев кандай адамдар эле, мына Бердибек Акаев ушундай жакшы адамдарды, Болот Абылгазиев деген мындай өнөрлүү адамдарды Жумгал көп берген эмеспи? Биз ошо өнөрлүү адамдардын ичинен Жумгал районунун ичинде маданият тармагында иштеген адамдарды эскерели деген самал кылдык. Бул эми баягы канча эскерип алардын чыгармаларын алып турса, биз кийинки муунга көпүрө катары ошол адамдардын эмгектерин, чыгармаларын жеткиребиз деген үмүттөбүз. Ылайым элибизде, жерибизде тынччылык болсун дейли. Ар бириңиздерге ден соолук каалайбыз, ишиңиздерде ийгилик болсун дейли. Биздин Жумгал маданиятыбыздын өнүгүшү үчүн көптөгөн салымыңыздарды кошуп бар болуңуздар, аман болуңуздар дейли. Анан бүгүнкү келип катышып берип аткан, ушу бүгүнкү эскерилип аткан адамдардын туугандарына баардыгыңыздарга ушу убакыт бөлүп келип атканыңыздар үчүн чоң рахмат айтам. Эң болгон рахмат агай. Кайрылышып калдык. Жумгал райондук маданият бөлүмү Акаев Бердибек Тургачиевич 1952 жылы 18-июнда Чайы кыштагында кызматкердин үйүндө туулган. 1982 жылы Бибисаре Бейшеналиева атындагы Кыргызстан мамлекеттик искусство институтунун КПР факультетинин оркестрлик бөлүмүн бүтүргөн. Эмгек жолун 10 жылдыкты бүткөндөн баштап маданият үйүнүн алдындагы драмалык иримдердин катышуучусу болуп баштаган. Элдик театр, бетпеки, элдик ыр-би ансамбльдерине наам алышына көмөкчү болуп, музыкалык жагынан жетектеп, иримдерге чоң салым кошкон. Өз ишине чынчыл, ак ниеттүүлүк менен мамиле жасаган. Маданият бөлүмүнүн профсоюз уюмунун төрагасы болгон. Чыгармачылыкты жан дүйнөсү менен сүйүп, республикалык чөйрөдө белгилүү кончулардын катарын толуктаган. 2004 жылы 7 апрелде 50 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Урматтуу кесиптештер, урматтуу биздин маданиятка өзүнүн салымын кошкон агайлар, эжелердин туугандары, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Негизи өзүңөр билгендей 7 Бермек айымда айтып кетти, 7-8 бул биздин тарых жана ата бабалардын эскерүү күнү депчи. Анан ошого жараша дагы бүгүн ушу маданият бөлүмүнө да чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет, администрациясынын атынан, Жамшык Кадыровичтин атынан да билдиргим келет. Анткени Кыргызда бар го, тарыхы жок эл болбойт, тамыры жок бак болбойт дегендей,
биз артыбызды кылчайып карабасак келечегибизди алдыга кое албайбыз го деп ойлойм да максатыбызды. Ошон үчүн кайсы кыргыз эл өзүнүн өтүп кеткен ушу салымын кошкон коомдобу же өзгөчө маданияттобу бул биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнө бир салым кошуп ушу өзүнүн эстелик кылып кеткен да. Аны биз унутпашыбыз керек. Аны дагы биз ушу унутпай биздин өзүбүздү өсүп келаткан урпактар да билишибиз керек. Ушундай биздин ата бабаларыбыз бар, ушундай биздин маданияттан чыккан мыкты кызматкерлер бар. Алар да өз салымын кеткен, өз салымын кошкон депчи. Анан чынын айтканда биздин Жумгал өзгөчө таланттарга бай. Ошондой эле отурмуздар таланттарга бай. Анан эң биринчи чынын айтканда Кыргызстан боюнча атага чыккан чыгармалардын автору, маданияттын өнүгүүсүнө чоң салымын кошкон композитор Бердибек Акаевди эскербесек болбойт. Анда азыркы сөздү кесиптеши катары Майрамбек агайга берсек, андан кийин улантабыз. Драматургиянын кудайы деп айтылып калат. Шекспир айтыптыр, жоктон жок эле чыгат депчи. Анан ушул биринчи ушул айтканга десем, Кыргызстан нече айда айтып коюптур, акканарында ушул агат депчи. Анысыңарда бу Бердибек байкенин мен ойлойм мындай, кандай деп түшүндүрө албайсың сөз менен. Мындай бир даана тубаса талант да. Анан бул Бердибек байкенин атасын деле көрүп колунан, апасын деле көрүп үйлөрүнөн даамсып жүрдүм. Атасын карасам деле музыкант эмес. Деле ырдай турган түрү жок. Апасында деле андай мындай жок. Бу каяктан чыкты, тигиндей мындай деп кийин баягы анда мен жашмын, анан кийин сураштырып көрсө да тиги Муса Баятовдор менен булар чоң ата бир тууган турбайбы? Чоң атасы турбайбы? Анан ошо убакыттан келип атпайбы, карабайсызбы? Азыр Муса Баятов менен Жумгалдыкта тиги акталарда менчиктеп алды аларды. Муса Баятов атында эмне бар? Маданият үйү бар, айып бар, ben ele yeri oldu. Ya Cumhurbaşkanı mümkünle emetip kaldı. Anam karabağız. Oşoğun diyaktan gelip anan şu derdek paketen canakta oğulları çıkarttı. Ahmet'de başa yerine var. Anam geldi şu derdek paketen bir kısık emesi. Gebile aytıp жүрбөй жана оон чыгаргандан минтти менен мен дачага барып анан ойлонуп анан ошол тоону карап туруп чыгып кетти оон деп. Бул бирдей пакеники оондар бир кысыктай чыкчы. Ушундай эле сүйлөшүп отуруп эле бир давыры бар жаныбызда. Сүйлөшүп отуруп эле анан бирдей пакен көзүндө көк эмес беле. Анан бир жеп мындай жашап кетти деп бир жеп тиктеп эле монтип эле биякта сүйлөп аткан кишилер көңүл бурабайт да. Деп эле коюпчу. Көрсө ошондой бир оонун кайры келген көрүнөт. Кайры келип анан жана санда жана Рүрбарыс балдарга чыгарган. Тоо жамбыр саташкулап, тоо мураңдап кашкулак дегенчи. Ошондо чыгарган ошол. Тоомура кашкулак дегендерди. Анан бул эме инсандын дагы бир өзгөчө ушул бул жеке эле оон эмес, чоң спектакльдерге оон эме музыка жазбады. Балдар үчүн коюлган спектакльдерге музыка жазды. Шакен агай билет да. Тибе. Бар бердим. Бар. Деп койчанан өсүнчү эле отуруп эле бирден көрүлөйнөн келген чоң спектакльдерге музыка жазып. Анан ушул ырларды, сон ырларын тиги Асматжан Токтомушев өмүр бою ырдап жүрдү сон ырларын. Бүтүү дегендери бул өзгөчө тиги Кыргыз элине тарап кетти. Оштуктардан бери ырдап жүрөт. Жана жигиттен кечинде дегендери, анан жана неме дегендери, жолугалы гүл бактан келесиңби дегендери. Анан аккордеондо мындай мыкты чертчилер. Бир жолу күмөндөр келип, күмөндөр мен болуп бияка келип тиги эменин тоюн өткөрүп атабыз. Куйручуктун. Анан мен тиги Бердибекке айттым, "Беке, могу күмөндөр кандай чертер экен аккордеонду көрсөң, анан сен байкап көрсөң десем менен келсең деп. Анан күмөндөр чыгырып кетти, анан күкө, жана могу мына Бердибек оончу. Анан өзүнүн оонуна сага чертип берди. Сен бир өзүңүн оонуңа чертчи деген айланайын жана бакыт дайрасы деген нарым дегендичи. Күмөндөрдү аккордеон менен көп көрүлөт. Адым деп бир чертти дейсиң айланайын, анан Бердибек байке башын чайкап туруп мыкты чертет керек. Анан карап, анан жана жолугалы гүл бактан дегендерин ойноп берди, тигин ойноп берди, анан күмөндөр жактырды. Бердибектиноондорунчу. Могу жерден да анан күмөндөр тиги коюп кошуп берип атты, вариация деп отурбайсыңар. Жана күтүүгөчү дейт. Өсүнчү оркестр болуп калды тиги күтүүгө. Анан ушул бекемдин дагы ушул
эмгеги бала кезинен 8-класстан кирген байланай. Бала кезинен ушунчалык эмгек кылды, канча бекпекейди башынан аяк ушу жүрдү. Эң талуу жерлерде ушу жүрдү. Аккордеон түшпөй бир элестетип көргүлөчү 14 бий. Ар түрлүү болгондо да ар түрлүү улуттун бийлерин тиге чертип отурду. Ошону бир жаңылбай ушул Германияда, Вильнюста жүрдү. Анан ушул өкмөт тарабынан ушу бекемдин ушул эмгеги бааланбай кетти. Бирок эртеби кечпи баары бааланат, бирок бай өзүнүн көзү жок болуп калып атпайбы? Ушул эле. Чыгармачылык адамдарыбыз мына менде отургандар. Ушунчалык бири-бирибизге назик чыгармачылык адамдар, өзгөчө бөлөкчү адамдар болот. Аябай бир жаш баладай ишенчээк болобуз. Бирөө бирден кетип калса кадимкидей жанында отуруп ыйлап ийебиз. Бирөө бирден кетип эмесе үй деп жинжибиз келет. Тиги Замир айткандай анда мындайга карабай, ал жерге түшкөн буга карабай ары деп эле бар беттен тийген адатыбыз бар. Анан кайра өкүнүп аттан окуйдан кечирим сураган адатыбыз бар. Анан ушул эми жана чыгармачылык түшкөн да. Жаратылышта дейт Токо. Кес менен жаан жабай коюшу мүмкүн дейт да, кургакчылык болушу мүмкүн дейт. Искусстводо андай болушу мүмкүн эмес дейт. Дайыма көктөп турат дейт. Анткени карама каршылык бер көкөмүндөй турат экен да. Ошон үчүн көктөп турат экенбиз дайыма. Ошон үчүн жүрөлүчү жүрөк ортпай маданият кызматкерлер, жүрөк деген жаман. Рахмат, дагы айта тургандар болсо айтыңыз. Мен Бекем менен Токштун бир жакшы эки бир жүрүш-турушун айтайын деп атам. Анткени биринчи жасы жана ачылышта кичине кайгырып, мындай тамашага образга кире албай атпадыкпы. Тиги Майрамбек айткандай, обон чыгаруусу менен өзүнүн. Анан спектакльда да ойночу Бекем. Анан кызыгы ушу Шакин агайдын тарыясы. Биз ошондой кийим кийгенди, тамак ичкенди, үй бүлө жашоону такырып турубуз да. Биз чыгармачылык. Анда агайны карачы, ошондо чыгармачылыктын үстүсүн. Ошол группаны кантип алып калам. Мисалы азыр биз бир жылда кетет. Мен элестете албайм. Азыркы ошол убактагы коллектив азыркы такып чыгармачылыкта адамдарды мен асман менен жейди. Анан бизди мындай кылды Шакин агай. База түстү. Эме Израилградда бүт Абды үй бүлөсү, Замир үй бүлөсү, Адыл үй бүлөсү, Ырыскелди үй бүлөсү. Ана кызыгы мындай болду да, эми баягы улуу сөздө айталы. Шакин аганы мен сценарийни аябай урмандым да келет. Бул кантип ушу чыгармачылык топту алып калам. Эгоист болчу кыйын. Бирок кантип алып калам чыгармачы, бекбекейди. Театрда. Ошол группаны алып калыш үчүн чыгат. Эгерде азыр жаратып быйыл, анан бир ийгилге жетесиң, эртеси тарап кеткенден бүттү, жумган иште болду. Ал кантип 5 жыл жашатып калган план өлү, мунун башында Бердибек турган академда Бекем onu чактап да. Анан берде ушу Бекем ыраазымын, Аметке көп барса сүйлөчү, жетип барчыбыз. Айтып атпайбы, ал үй менен үй чок так. Анан сентябрда кетебиз, мартта кетебиз гастролго. Сентябрда жазбырак түшкөндө келебиз. Чек уралайбыз мисалы. Ошол чыгармачылык эң күчтүүсүн ырабайсың. Ошондо Шакин агай күчтүү. Ошондо бизди жана мына тиги Бекемдин тиги иниси айтып атат, бизди сугарыптыр да жана. Фанат кылчу. Бизди оюзду үй бүлөгө, кийимге, тамак ашка ойчу үйлөн. Анан эң опуту мындай болду да. Чыгармачылык эркектерди мына өстүрат, кыздарды өсүп бири-бири менен үйлөнтүүнүн сценарийин тапканда, анткени мен анын идеясын туура, мен мына туура көрдүм. Анткени аны сактап калыш. Сактап калыш керек. Анан алдыбыз качып кетүүдөн кеттик кыскасы. Бул агайдын идеясында. Бул чыгармачылыкка болду. Фанат болчу. Анан жана сөзгө кайта кайрылайын жана Бекемдин бир эмеси, бир концертке чыгып, күтүү павильонуна кетти. Мына Асматчы тирүү турат. Германияда мындай да, ошол оондун чыкканда, оонду чыгарат, ошону аткаруучу табылбайт да. Анан Асмат эжеме катырчы, чиркин. Анан кийин Германияга Берлинге 1800 кишиге бердик. Мына тиги талай айткандай тиги Нурдунбайга барды. Мен кыргыз муунун биз чыгардык. Анан ошондо репортажды эстеп атам. Ошондо Шакин агай айтат, келгиле коноктор, Бердибектин күтүүсү Глангрөл деп атчы. Анан биздиге биякка келип 7 ноябрда биз учтук Германиягачы. Бияга 6 күн министр келип даярдады бизчи, мойде. Карачы биздин.
Анан ушул жерден кетип баратканда көрдүңүз жанагы инструменттин жанагы Бердибектин өзүнүн аккордеонго музыкант катарында обончу катарда эки көңүл бурганы. Шакина Гаймитте бүгүн секретарлык көрөт, министерство бүт көрөт, финал эртең кетебиз Бишкекке көрүшүүнү. Бердибек эмнеге каршы деди. Шакинага айтпаптыр. Ал көрсө Бердибек Акушбекем аккордеон зым менен таңып жүрчү. Анан бүттүк концертти бердик, аншлаг бүт секретарь айтты бүт кеткеле анан обсуждение кылабыз. Эме эртең кетишет эме Бишкекке. Биз анан кийин Бердибек баасы отурабыз, сахнага отургуздук, концертти мактады. Эмнеге каршы деди. Анан кийин мына балдар айткыла деди. Анан баарыбыз кийимибиз боюнча Шакинаганын бир опыту мындай болчу да, биз тартыпчы да. Анан бизди көндүрдү да. Көрсө мен ыраазы болот атам. Ошо сөзгө, эл алдында сүйлөгөн көндүрүптүр да. Мында оратор болгула, элге көп чыгасыңар деп. Анан тазалыгы башка жокчу. Анан ошол жерде туруп анан айтты. Музыкант аккомпаниатор чыкчы деди, Бердибек. Сурашып, өзү мындай Бердибек байке өзү мындай сөз береме, жош жакшы эме болчу деп өзүнүн жумушун туруп айтты. Мен аккордеон жок кейип турачы. Анан зым менен толгоп туруп көтөрүп чыгып туруп алдына коёт бар. Анан ошол жерде турду, залда турган райкомдун башчысын айтты. Эсимде Ырсалиев болчу. Тур деди секретарь тургузтаганан. Аты менен Ырсалиевдин тиги. Iya, Toktoy. Эртең кечинде аккордеон болсун деди. Эртең кечинде деди. Эртең кечинде булар жөнөтөсү. Карабайсызбы ошондо маданияттын күчтүү эме сыйлап ошо биздин секретарь. Түнү менен Алматыга барып, алма биякта ватпесине жооп келди. Ошо көгүш, Майра мыжа. Көгүш жап жанап келди. Көрдүң, таламга болсакына. Бул бир Бердибектин жакшы сапаты да. Көрдүң, мол музыкантыбыз абдан жакшы экен деди. Анан мынтип атсакына, бул жөн эле тиги кароокчулар эмес, тиги убарса, тиги эме. Тиги эме. Отчак иштейт. Анан бир күнү мына эскерип атат, аябай убакытта тар болуп атат да мага. Буга бир күн керек экен да жакшы. Анан жалал концерт коюп атабыз. Ушундай аншлаг, Бекбекенин кадыр баркы турган. Мен ушундай ыраазы болгонум, ошондо коллектив Шакинага аябай эле коркуп, башы гастролдорду кайтарып жүрүптүз. Биз концертте элебиз. Бирок ар бир концертте чыкканы жумгалышын жооп беребиз да. Иш кылабыз, кээ бир мындай болот да. Тартиптүү тазалык. Анан биз ар бир мына майрмек турат. Бул экөөбүз 11 форма кичибиз, бир концерт, 11 форма. Алдында эме спектакль кылабыз. Эме алтыныңызды коебузбу? 1 саат. Андан 15 мүнөт перерив, анан Бекбеке. Костюм шымдан бирөө кирмес да. Кырынан чыкты. Азыр мондай зыкып жүргөн болуп атат да. Анан кийин ошондо Кыргызстанга күтүп аябай белгилүү болуп калган. Анан эме кат жазат да. Тиги көрүшчүлөрдө кызыган бекем бир жакшы эмеси. Майраме жазып бүлөп кош керек. Анан зритель толтура, анан куттуктайт баланча Майрамеке жаңырге гүл беришет да. Көрүшчүлөр. Анан Бердибек кайып, анан Асмат эже ушундай объявление айтты. Азыр сиздердин алдыңыздарга белгилүү обончу анан күтүүнү билчү экенсиз. Күтүү дегенде Бердибек акай чыкты. Анан өзүнүн аткарсын деди да. Баакчы унутуп калыптыр. 3 куплетти тартты, бирок 1 куплетти кайталады. Биз күлкүс келип атат, эл билбепти, көрдүң? Кол чапты. Бердибек акай тер кеткен. Эмне тартырасың десем, унутуп калдым деди. Анан бир убакта эле тиги сахнага чыкса эле тиги Асмат эжеге гүл берипти бир. Кыздар берген го. Анан эле беке сизге берди десе. Эже, анан кийин бул Токушбекенин бир эстен кеткен бир жакшы жумгал үчүн аябай бир кызмат кылганы. Биз эме таласка бардык, Бурсан театрда бардык. Анан Кара-Бура район биздин жумгалы коноктоп калды. Анан кийин банкет бүттүк, экинчи орунду алдык, аябай жакшы район биз ошо жетекчилери аябай токойго алып барды, жакшы жерге алып барган коноктоду. Анан кайта касинс алып келди анан кийин. Бир 12-лерде келдик, анан кийин жетекчилер менен концерт ырдадык да, ошондо отуруп кечириштик. Токушбек жагып таң атышачы. Андан бир 4-төрдө эс алды го, Токушбек эле тынбай. Анан эртең менен ошо Кара-Буранын секретарым деп, муну кайдан жигитиңерде мында жан бар деп. Ошо Токушбекке ыраазы болгон ошо болгон обонун салып бербачы кобамыр жатты. Эмне деп бүгүн дагы мындай убакыттар анан көп нерсени айтсак бир күн кеч. Анан эстеп коелу. Нурдун байкеники такыр башка. Ошол жерден тиги клубтан табылып чыгабыз.
Ketip baratkan ele görüngön ele emek giret da şurada diyor. Mekemelerge göz ırjas ber. Anam akındı gösün başka nesi var. Şunday жақсы хизmatçılar arabızdan gitti. Жактан жайlı olsun. Bizlerde ошо Бекет Акаевдин жүйбөсүнөн келген мүчөлөрү да отурат. Сиздердин дагы айта тургандарыңыз болсо майра эже айтсаңыздар болот. Мен айтайын ушу Жақсы жооптарынан айтып қойсаңыз. Бедин театрда иштегенден баштап эле мына бул балдарды алып барып мен кыздарымды тоюп салып айттым, ал балдарды тоюп. Мен тамагымды да тигип калчу. Театрга кетип, ичтерим бар ушул жака кетип калчу. Ага, жок, ушул. Аны кыздар да айтпайт мына бул кичинекей кыздар айтышчу эмес да. Казаныман өйдө, тазигимен өйдө ушул жака келчү. Анан артисттер бир кийиминин баарын көтөрүп барчу. Эмне болсун, муну эмне атты? Муну сен карап көрсөң, анан туура болбой калса, оюн болбой калат буя. Анан мен артист билем сен. Эми көрүп көрбөйсүң, сен больницада иштейсиң. Кызыксың деп. Анан көргөнүмө баягы бир кийимдерди жууп көтөрүп келип, жууп койчумун. Жууп баарын бүтүп, анан жыртыктарды жамап койсом анан мына ушундай иши бар деп айттым эле да. Келгем, байкең айтып келген деп, Шакимди байкем деп. Анан өкө уруша кетип бирден баштап кайрылып. Эмне болду? Мен чыктым жумуштан, Расилова. Чыксаң аны жакшы болду. Кайра 2 күндөн кийин Шаким байке жолдон учурашат менен. Баягы кайда? Үйдө жүрүп кой. Деп коюп өтүп кетет. Өтүп кетсем, анан үй барып эмне болду дейт. Байкең жолдон учурашты. Эртең сен барат болушуң керек деп. Безер ошону айтып калчу. Ой, сен билесиң, сен байкеңдикин тейлейсиң биякта деп. Анан кийимдерин баарын эметтим. Бул балдар бойдок балдар көп болду. Менин үйүмдө жатышты. Картошка болып жерге зат берсін. Болун картошкамды мен болгон овкатымды жеп кетишти да. Ай, балдарга жетпейт да десем. Жетет. Токтоп жетет баарын деп койчу. Ошо. Бердібек Байкенин как музыкант, как оончу деп айтып атпайбыз. Бирок бул актерский жагын деп айтпайбыз. Кийин театрда иштеп калды. Ролдорун мына системибизге барып канча жаттадык. Карточка жакта Бекендин карточкасы бар. Аны көрүбүз дагы жаттайбыз ролдорду. Анан жанагы Азат тиги Байзактын ролун ушу Бердибек Байкен чыгарды биринчи жолу. Ак тамбалды кийип алып үйүнөн алып келип тиктирип келип жеңени жанагы Байзактын ролун ойногон акыл ачакчылыгында. Ошондо Бердибек ойногон чарого барып биз Залдын ичинде эле ошол жерде роль аткара беришти. Саада кароого барганда ошондо чоң местен алып келиппиз. Думананда ойноду, анда ак басатта ойноду. Шылбатта ойноду. Анан жанагы Асматты жылдыз кылган жанагы күтүү деген чыгармасы. Алпарчылык жагынан Шаким байке да тарбиялады. А жанагы өрү боюнча Бердибек байкенин эмгеги жагында. Ошондон жылдыз болуп жанагы. Кийин атасында Муса Баевдин 100 жылдыгында Халичаны өткөн. Кошбадакшан деген. Мен ошо Кошбадакшанды. Анан кийин бир кароого барып калдык. Эмеге. Нарын барып калсак анан жанагы музейде жана Муса Баевдин кызы бар турбайбы? Анан Бердибек барбай калганбы же бардымы деп билбейатам ошондо. Кайра кайда Бердибек каякта деп сурапты. Мен көрсөм жакын тууган турбайбы. Ошондо музейдин директору болчу. Аман эсен. Бар ошо Жакында 120 жыл. Ошо тага тайнактарын жуттурган. Балет министрде булардын тууганы Нурдин. Копкара экен, э? А кишинин баласы жок, ошо мен кайнатам менен бүт тууган болуп калды. Муса Баев ошондой да. Ошо кишилер сурай беришти да Бердибекке. Кайсы жүрсө сурай беришти. Баарын ошентип беришти. Рахмат. Анда биз Бердибек Акаевдин бир чыгармасын аткарып кетсек, сүйүү жаңырыгы. Бердибек